Казакстанда Өзбекстан менен чектешкен Казыгурт жана Түркменстан менен чектешкен Темир Баба өткөрүү пункттарын реконструкциялоо аяктады. Аларды модернизациялоо мамлекет башчысынын тапшырмасынын негизинде чек ара инфраструктурасын жаңылоо боюнча масштабдуу мамлекеттик программанын бир бөлүгү. Жумуш учурунда пункттардагы кыймыл токтотулган жок жана өткөрүү жөндөмдүүлүгү төмөндөгөн эмес. Буга жүк жана жүргүнчүлөрдүн агымын уюштуруунун убактылуу схемаларынын аркасында жетишилди. Ал эми жаңыланган өткөрүү пункттарында заманбап технологиялардын киргизүүнүн аркасында чек арадан өтүү убактысы 30 мүнөткө чейин кыскарып, өткөрүү жөндөмдүүлүгү суткасына 1000 автоунаага чейин көбөйдү. Жалпысынан модернизацияланган пункттар аркылуу транспорт агымы 2,5 эсеге көбөйдү. Мисалы 2022 жылы чек арадан 640 000 автоунаа өтсө, бүгүнкү күндө бул көрсөткүч 1,5 миллионго чейин өстү. Белгилей кетсек, модернизациялоо боюнча мамлекеттик программа Кытай, Өзбекстан жана Түркменстан менен чектешкен 9 өткөрүү пунктун камтыйт. Мы вводим новую информационную систему КЕДИН. Биз кеден жаңы маалыматтык системасын киргизип жатабыз. Ал буга чейин 3 маалыматтык системаны алмаштырат. Бардык өтүп жаткан унаалардын, жеке жактардын борборлоштурулган эсеби болот. Бизде башкы диспетчердик башкармалык ачылып жатат. Ал жакта бардык кыймылдар боюнча маалыматтар топтолот. Өткөрүү жөндөмдүүлүгү жогорулап 6 эсеге артат. Бул жылы биз тапшырылган модернизацияланган 4 өткөрүү пункттун аркасында өткөрүү жөндөмдүүлүгүн 1,8 миллион унаага жетти. Способность достигла 1 800 000 машин.